Рахмат, Дастан Артысбекович. Мен бүгін эле кабыл алынып, бүгін эле күчүнө кире турган мыйзамды сиздер айттыңыздар. Эртерээк добуш берип койдуңуздар. Бул эл үчүн эң керектүү мыйзам депчи. Мен 2-3 сыйда карап чыктым да, эл үчүн эң керектүү мыйзам деген эч жерин тапкан жок. Бул биринчиден бизнесмендер үчүн керек мыйзам экен. 1 апрелден биз 1 октябрга чейин ишкерлерди, бизнесмендерди салыгын узартып берип атабыз. Туура, урматтуу баяндамачы? Туурабы? Министр, туурабы? Анан эмне үчүн муну элге шылтап атасыңар? Коронавирустун өзгөчө кырдаал киргизгенден биринчи карапайым эл жабыр тартып атат, иши жок отурат. Алар эртеңкисин ойлоп атат. Бул мыйзам менен силер эмнени ойлоп атасыңар? Биз азыр Кыргызстанда мындай кырдаалда салыктын эртеңкисин эмес, калктын эртеңкисин ойлогула. Ишкерлердин эртеңкисин эмес, иши жок үйүндө отургандын эртеңкисин ойлобойсуңарбы? Ошондой мыйзамдарды өзгөчө кырдаалдап келебиз. Азыр социалдык сеттерди карагылачы, жогорку кеңеш өздөрүнө керектүү мыйзамды бекинип алып кабыл алып атат. Туурабы? Карапайым калкка кандай тиеш жасар бул? Биз байлардын салыгын узартып берип атпайбызбы? Бошоткон жокпуз да. Исхак Абсаматов айткандай. Биз 1 октябрга чейин жылдырып атат. Карапайым калк үйүндө отурду бүгүн катчылыктан. Алардын эртең кандай жеңилдик болот? Мына өзгөчө кырдаалда өзгөчө мыйзамдар ушул болуш керек болчу. Силер эң биринчи элдин эртеңкисин ойлогула да. Ишкерлердин эмес. Алып келип алып, анан ушуну эң эртеле кабыл алып бергиле, бүгүн кирсе эле эл үстүнө жапжашныкай жашап калат да. Элге эмне тиеш жасар буну? Элге эч тиеш жок. Эл үйүндө жумушу жок отуру, эл үйүндө эчтекеси жок отуру. Чыныгы айтканда, каражаты калбай калган, азык-түлүк албай калган. Мына ошондой мыйзамдар жасаш керек болчу. Өкмөт башы өзү келиш керек болчу. А бүгүн силер капка шибеген салтырып, карматып койдуңар да, добуш бердирип алдырып койдуңар. Мен каршы добуш бердим. Ушул оюмду айтып коеюн деген. Рахмат, Рыскелди Чыныбек.